Апа барда аппак болот жакалар. Апа барда аппак болот жакалар. Бирок билбейт канчалаган адамдар, ойноп кирсең үйдүн ичи жыпжылуу, түрдүү даамдуу тамактары даптаяр. Апа барда кайгы эмне билбейсиң, чаң жугузган жыртык кийим кийбейсиң, бага элегиң байлап сени күнүнө, мектебиңе жөнөткөн бул ким дейсиң? Бул апабыз тыным билбейт күнү түн, нан бышырып кириңди жууп, тамак жасайт сен үчүн. Өзү жебей таттуу кийим баарысын алып келет, кубансын деп балдарын. А сен өзүң бир таттууну бекитип койгон күнүң эстейсиңби апаңа? Албетте жок, бала деген бала да, анын ою оюн күлкү талаада. Апабыз көйнөк кийбейт түрлөп түрүн, аны мен убагында билбептирмин. Кой кийбейм, көйнөгүм бар өзүң кий деп, кийгизди көйнөктөрдүн түрлөп түрүн. Азырчы балама деп алам атап, тамакты даярдаймын түрүн жасап, а бирок апабызга барабызбы, ал үчүн көйнөк тандап алабызбы? Кой балам, мага алба көйнөгүм көп деп койсо өзүбүздү сооротобуз. Балдарым тынч жашаса болду го деп бизди ойлоп баш тартканын ойлобойбуз. Апама кандай таттуу экенимди, ак сүтүн кандай кылып эмгенимди мен бүгүн өз баламдан көрүп турам. Алмашпайм мен эч кимге апакемди. Ал дейлеп ар бир айткан алдейиңиз, эч кимде жок таза тунук пээлиңиз. Мага да сүт аркылуу өткөн бекен, мен дагы сизде эне болсом экен. Мен дагы сизде эне боло аламбы? Баламдын купулуна толо аламбы?